Кутман кеч, кандайсыздар? Сиздерге баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалаймын. Бүгүнкү маалыматым менен сиздерге Мерим Нурдинова мен келип калдым. Фаберлик компаниясындагы бир витаминдердин бирөөсү болгон коэнзим Q10 деген бар. Ушул именно витамин эмнеге жардам берет? Силерге ичкенге керекпи, кереги жокпу? Бул коэнзим биздин денебиздеги, организмибиздеги ошо коэнзимдин жетишпестиги кандай ооруларга, кандай проблемаларга алып келет? Ошол боюнча сөз кылып кетебиз. Жана ушул коэнзимди эгерде сиздер өзүңүздөргө жок, мага кереги жок экен, мен ичпей эле койсом болот экен деп жетсеңиздер, кимге сунуштасаңыздар болот. Мисалы үчүн, сиздин фабрикте иштейсизби, иштебейсизби билбесе деле башка адамдардын кандайдыр бир проблемасын сизге жеткен болсо, мисалы үчүн сүйлөгөндөн, бирөөнүн айтып бергенинен улам ушул именно ушул проблеманы коэнзим чечет экен деген болсоңуз деп билип калганыңызда, ошол коэнзимди убагында сунуштап ал адамга жардам берип калганыңыз, бул сонун иш болот да. Ошондуктан ошол именно коэнзимди эмнеге жардам берет, кандай проблемаларды чечет жана ушул бизге керекпи, кереги жокпу, жеке өзүбүзгө дагы ошол боюнча кененирээк маалымат берип кетейин. Коэнзим Q10 боюнча айткандан мурда, негизи бул коэнзим Q10 деген элемент, химический элемент ар бир адамдын өзүнүн денесинде бар болот да, өзүнүн денесинде бар. Орусча айтканда, илимий тил менен айтканда синтезируется. Ошол коэнзим Q10 жардамы менен биздин ички органдарыбызда, бизде өзүбүздө энергиябыз бар да. Мисалы үчүн, азыр мен сиздерге сүйлөгөнгө энергиям бар, силердин тамак ичкенге энергияңар бар, сүйлөгөнгө, жашаганга энергияңар бар болот да. И любой жандыкта, любой жаны бар нерсенин ичинде коэнзим Q10 бар болот. Эгерде бул элемент жок болсо, бизде энергия жок болмок, бизде жашоо жок болмок, биз өлүп калмакпыз да. Адам өлүп калмак, жандык өлүп калмак, любой жаны бар нерсе өлүп калмак, эгерде Q10 жок болсо, Q10 иштелип чыкпаса. Бул элемент именно карасаңыздар, сүрөттөгүдөй митохондриялардын ичинде болот да. Митохондрия деген бул ар бир органыбыздын, ар бир клеткабыздын ичиндеги болгон, мындайча айтканда, электростанцияларыбыз болот. Билесиздер, бизге үйүбүзгө электр жарыгы, телевизордун иштегенин бар бүт электростанциялар бизге камсыз кылып берет. Ар бир органыбыздын ичинде ушундай митохондриялар бар. Мисалы үчүн, жүрөгүбүздүн, негизи эле өзүнүн жүрөгүбүздүн ичинде эң көп митохондрия, 5000 митохондрия бар. Ошолордун баары жүрөгүбүздүн тез согушуна энергия берип турган клеткалар, веществолор болуп эсептелет. И ошол митохондриялардын тез иштелиши, митохондриялардын энергично, активно иштелиши именно ошо Q10 бар болгон үчүн болот да. Бунун баарын аябай изилдеп, ичинен бери силерге айтып берсем, силердин башыңарды ооруткум келбейт, бирок просто именно ошол митохондриянын ичинде ушундай коэнзим Q10 көп болсо, анда ошол митохондриялар активдүү иштейт, активдүү энергия берет. И ошондо ошол клетка, ошол орган жакшы иштеп берет да бизге. Мисалы үчүн, жүрөгүбүз өзүнүн функциясын жакшы аткарат, каныбыз өзүнүн функциясын жакшы аткарат, бөйрөгүбүз өзүнүн функциясын жакшы аткарат, биздин өпкөлөрүбүз өзүнүн функциясын жакшы аткарат. Любой биздин ичибиздеги органдардын жакшы иштөөсүнө бизге энергия керек да. Эми элестетсеңиздер, бул клеткадан өйдөрөөк, мындай көбүрөөк, чоңураак нерсеге, адамга деле келсек, эгерде адам тамак ичпей койсо, ага энергия жок болот. И ошол энергия жок болсо, энергичный адам менен энергиясы жок адамдын өзүнүн кыймылдаганын жана иш кылганын эле караңыздар, канчалык эффективдүү болот. Энергиясы жок адам жалкоо, улам чарчай берип, эч нерсе кылгысы келбей, мисалы үчүн үй чачык болот дейлик. Энергичный адамдын үйү таза, иштери бүткөн, колунан бүт нерсеси келип, энергичный, эми түшүнсөңүздөр болот. Ошондой разницада эле, эгерде ошо клеткада коэнзим аз болсо, значит энергиясы да аз болот, и ошонун функциялары бара-бара өчүп анан өлөт экен да. Ошондуктан коэнзим бизге керек экен. И коэнзим ар бир адамдын ичинде, ар бир клеткасында өзү пайда болуп иштелет. Пайда болуп чыгуусу организм биздин жаратылышыбыздан эле берилген.
ушул митохондриялар митохондриялар именно биздин клеткабызда биз жеген ичкен сахар менен майдан окислятып бизге энергия берет. Ошондуктан биз мисалы үчүн чарчаганда же болбосо биз ач болгондо биз таттуу нерсе жегибиз келет, майлуу нерсе жегибиз келет. Ошондо гана бизге энергия пайда болгондой, күч пайда болгондой, сергектик берет да бизгечи. Ошондуктан биз таттуу жей калабыз, сахарды кошуп бысык чай ичип алабыз да. Ошон үчүн майлуу пирожки жеп алабыз, самсы жеп алабыз. Ошондо бизге энергия пайда болот, көрдүңүзбү? Себеби дегенде ошо митохондриялар именно ошол сахар менен майдан бизге энергия жасап, денебизге энергия берет. И ошондой эле биздин ден соолугубузга, жана косметологиябызга, биздин жаштыгыбызга жардам бере турган эмне үчүн коэнзим керек? Себеби дегенде ар бир клеткабызга, ушунда ар бир клеткабыз өзүнүн функциясын аткарыш үчүн ар бир клеткага энергия керек. Энергия болгондо ушул клетка көпкө чейин жакшы иштейт, өлбөйт. Эгерде любой клетка, любой орган барып жай иштеп атып өлүп калат да. Ошондой эле адам баласы эмне үчүн картаят? Кээ биркилер эрте картаят, кээ биркилер кеч картаят. Себеби бир эле. Ушул адамдын ичиндеги клеткалары улам эскирип, улам жай иштеген сайын ошол ар бир клеткасы картайып, барып өлөт. Ошондуктан биз мисалы үчүн жашы келип калган ата энебиздин бара көзү отказ берет, көзү жакшы көрбөй, жүрөгү отказ берет, улам жаман жакшыны уккан сайын жүрөгү кармап, инсульт, инфаркт дегенде ошолордон. Себеби дегенде ошо болгон органдары жай иштеп атып, улам эптеп иштеп атып, аягында отказ берет. Кээ биркилердин жүрөгү отказ берет, кээ биркилердин бөйрөгү отказ берет, боору отказ берет. Ушунун баары ошо биздин органдарыбыздын ичиндеги клеткалардын эскириши, ошол ар бир клеткага энергиянын жетишпестиги. Ошондой эле эмне үчүн аялдардын беттери тез картаят, колу тез картаят, кожасы тез картаят? Себеби дегенде элементарно ошол кожасынын клеткаларында энергия жетпейт. Энергия жетпегендиктен ошо кожа кайра жаңыланып, улам жакшырып турууга энергиясы жок. Бара өлүп, кургап, ошондуктан бырыш түшөт, ошондуктан эт качат дегендей. Себеби дегенде эт болуп турууга дагы энергия керек. Демек, коэнзим элементи бизге ар бир клеткабызга энергия алып келүүчү зат экен да, энергия алып келүүчү зат. Жаш балдарда, эгерде мисалы үчүн даже 30 жашка чейин бизде дайыма энергиябыз көп эле болот. Ошондуктан биз 30 жашка чейин жаш эле көрүнөбүз. Керек болсо проблема, ден соолук боюнча проблемаларыбыз жок болбойт көбүнчө. Себеби дегенде биздин денебизде, организмибизде энергия көп. И ошол коэнзим Q10 жакшы, нормалдуу көлөмдө иштелип чыгып турат да. Мисалы үчүн кийин деле азыр эгерде сиздер азыр туура тамактансаңар, жана кыймылыңар көп болсо, же болбосо спорт менен машыксаңар, же болбосо жумасына 1-2 жолу тренажерный залга, же болбосо футбол, же болбосо волейбол, же болбосо дагы бир кандайдыр бир спорт менен машыккан адам болсо, же болбосо ошондой эле үй тиричилиги менен аябай көп иштеп, көп кыймылдап, мисалы үчүн үйүндө бала чакасы бар, плюс коро жайында малы бар, ошол үйдөгү келин улам дайыма кыймылда, дайыма иштеп жүргөн болсо, анда кыймылы көп болуп, туура тамактанып кыймылы көп болсо, анда ал адамга көпкө чейин энергия коэнзим жакшынакай эле уровеньде иштелип чыккан болот. И ошондой адамга дайыма кыймылда, дайыма энергияда болгон адам плюс туура тамактанат, ошол адамга бул витаминди ичпей эле койсо болот. Себеби дегенде именно ошол коэнзим жакшы эле иштелип чыгып аткан болот да, жакшы эле иштелип, нормалдуу эле өзү эле организм өзү иштеп чыгат. Эгерде жаш өтүп калды, же болбосо сидячий образ жизни көбүрөөк болсо, мисалы үчүн же жумушунда көбүрөөк отурган жумушта отурса, кыймылы аз, мындайча айтканда кыймылы азыраак, же болбосо өзүнүн эле үйүндө жумушу өтө деле көп эмес болсо, спорт менен машыкпаса, туура тамактанбаса, негизи эле ошол мисалы үчүн ошондой условияларга мындай жалкоолонсо, туура тамактангысы деле келбейт, көп деле кыймылдагысы деле келбейт, спортко деле баргысы келбейт. Ошондой адамдар үчүн
Именно коэнзим Q10 именно витамин түрүндө ичип алса, бул кандайдыр бир ыңгайлуу опция болот да. Мен көп кыймылдагым келбейт, мен туура тамактанууга өткүм келбейт. Мен лучше ушул витаминди ичип коем, болду. Мага энергия жакшы эле, кожама, менин ички органдарыма энергия толук кандуу, как положено поступление болгонун каалайм дегендер именно ошону ичсе болот. Биз билгенибиздей эле ден соолугу үчүн адамдын ашык салмагы жок, эч жери оорубайт. Эгерде бир жери ооруса, ашык салмак болсо же болбосо недовес болсо, бул сөзсүз түрдө бир көйгөй жөнүндө айтып турат. Элементарный, эгерде силердин мындай ден соолугуңар чын, жүрөгүңөр таза, өпкө бооруңар баары жакшы болгон күндө дагы силердики элементарно баш оору проблемаңар бар болсо, же болбосо жүрөгүңөр бир кээде кысылат. Жүрөгүңөр менен проблема жок, бирок кээде жүрөгүңөр кысылып барып анан кой берет. Өйкөгөнсүп бир жериңер, же болбосо колуңар сыздап, бутуңар сыздап, ошонун баары эмне жөндө? Же болбосо же кан тамырларыңар жакшы иштебей атат, клапандар ачылбай, же болбосо каныңар жүгүрүшү, же болбосо любой бир элементарный бир кандайдыр бир силер билбейсиңер, ал диагностика кылмайча билбейсиңер, бирок ошол бир клеткаңарга, бир органдарыңар слабыйраак иштеп, ошого энергия жетпей атат. И ошол коэнзим именно ошол жабыркаган органыңарга энергия берип, жанакындай прям ошол органыңарды прям прокачка кылгандай болосуңар да, энергия топтолот, ошол органыңар жакшы иштеп калат, күчтүүрөөк иштеп калат дагы, и все, баягы проблема жок болуп калат да. Эгерде силер бат чарчай баштасаңыздар, же болбосо дайыма эле чарчаңкы абалда жүргөн болсоңуздар, мисалы үчүн эртең менен эрте турдуңуз, сиз уже эле чарчайсыз, уже эле бир нерсе кылганыңыз оор, же болбосо сиздин тааныштарыңыздын эле ушундай бир жерде нерсе кылышы оор болсо, жүрөгү өйкөй баштаса, жүрөгү тез согот, же болбосо кандайдыр бир кысылып анан кайра кой бере баштаса, негизи эле энергияңар жок, улам эле уктап, улам эле эч нерсе кылгыңар келбесе, демек сиздерге коэнзим Q10 дефицити деп эсептесеңиздер болот. Бул витаминди ичкенден кийин сиздердин бүт ички органдарыңар, мисалы үчүн ички органдарыңардан кайсын алсак, ошол эле жүрөккө жакшы иштөөсүнө 5000 митохондриянын жакшы иштөөсү керек. Элестетсеңиздер, 5000 митохондриянын. Анан улам жаш өткөн сайын, картайган сайын, мисалы үчүн 40-50 жашкандан кийин ошол митохондриялар бара-бара ошолорго энергия жетпей жай иштей баштайт. Жай иштей баштаганын баары ошо каныңыздардын айлануусун жайлай баштайт. Ошол кан айлануусунун жай болуп калышы уже канча деген проблемаларды кошо ээрчите келет да. Бул жанакындай суставтарыңардын ооругандары, колуңардын сыздагандары, жүрөгүңөрдүн өйкөгөнү, тахикардия, башыңардын оорусу себеби дегенде мээңиздерге кан жакшы келбесе, уже башыңар ооруй баштайт, башыңар айланат. Ошондой ар кандай көйгөйлөр бар. Бир эле ошол жүрөк эле жай согуп калса эле канча деген проблемаларды чакырат да. И именно ошол ичкенде митохондрияны тез иштеп, өзүнүн калыбында иштеп туруусу аябай сону камсыз кылат да. Эгерде силердин таанышыңар, ошо тууганыңар мындай активно спорт менен машыкпаса, туура тамактанбай, кадимкидей эле тамактанса, себеби дегенде биз билебиз көпчүлүк биз туура тамактанбайбыз. Кыргыздардын өзүнүн рациону, кыргыздардын өзүнүн менюсу андай туура тамактануу эмес, майлуу, күчтүү тамактарды көп жейбиз, нан жейбиз, борсок жейбиз, май жейбиз, эттүү тамактарды жейбиз, камыр тамактарды жакшы көрөбүз. Бизге ушул витаминди постоянно эле ичиш керек. Бизге энергия болгондойчу. Анан сиздерге болгон тиги азыр показанияларды жазып берейин. Эмне болсо, демек сиздердин коэнзимиңер жетпей атат сиздерге. Именно дефицит, силердин организмиңерге коэнзимдин дефицит болгону, клеткаларыңарга коэнзимдин жетишпей атканда энергиясы жок болгону эмнеден улам билинет. Жүрөк оорулары эмнеден улам пайда болот? Жүрөк оорулары ошо биздин жүрөктүн согушу жайлап, энергия жетишпестиктен, кан айлануусу жайлап,
биздики. Ошон үчүн жанакындай кан айлануубуз жай болгон сайын биздин каныбыз тромб болуп уюй баштайт да. Ошо уюган сайын биздики тромб болуп ошол именно давлениянын көтөрүлүшү, жүрөктүн улам жай согуп калгандан кийин суставдарыбыз, кровотокторубуз чисто именно сердечно-сосудистая система деп коет. Ошол ооруларды алып келет да. Элестетсеңиздер, кадимки жүрөккө энергия жетишпей калгандыктан, коэнзимдери азайып калгандыктан биздин кадимкидей жүрөк ооруларыбыз пайда боло баштайт. Неге айтат? Жаш келгенде элдин баарыныкы давление, жаш келгенден кийин элдин баары эле уже ушундай тромбоз ичиш керек, анан канды суюлтуучу нерсени ичиш керек деп. Элестетсеңиздер, эми жүрөк жай сого баштаса, ал жүрөккө энергия бергендин ордуна силер ошол жай агып бараткан канды улам суюлтканга дары ичет да. Анын ордуна жүрөк энергия берсе, кан өзү эле тезирээк айланмак да, туурабы? Элестетсеңиздер. Ошол нерсени, ошолдой ооруларды алдын алуу үчүн именно ушул витаминди ичсеңиздер болот. Жүрөгүңөргө энергия жакшы поступать этип, кан айлануусу жакшы болуп, кан уюбайт. И ошол кан кайра суюлтуп, дары ичкендин кереги жок болуп калат да. Албетте, адам баласында бала төрөлүш, бала болуу бул Кудайдан. Бирок ошол Кудайдан деп койбостон, баары бир биздин балалуу болбой жаткан аялдар, эркектер баары бир леченияга барышат го, лечения кылышат, леченияга барышат. Ошондой эле ушундай проблема болуп атса, же болбосо жаңы үйлөнгөндөн кийин көптөн бери балалуу боло албай жатса, ошондой жубайларга неме кылсаңыздар болот, сунуштасаңыздар болот. Себеби дегенде именно аялдардын жанакындай бала боло турган яйцеклеткалардын иштелип чыгышы улам эгерде коэнзим жетпесе, ошонусу жайлай баштайт, же болбосо сырткы повреждениялар болуп калышы мүмкүн. Коэнзим жетишпесе, анткени эч нерсе сактабайт сыртын. Ошонун баарына коэнзим иштейт экен, коэнзим жардам берет экен ошондой нерселерге. Именно яйцеклеткаларды жакшы иштелип чыгуу, жакшы иштеп создавание деп коет, мындай айтканда выработка яйцеклеток, создавание, ошонун баарына коэнзим жардам берет экен. Коэнзимдин нормалдуу иштелип чыгышы ошол нерсеге дагы жардам экен да. Бул аялдарга. Эркектерге дагы, мисалы үчүн, ошонун эркектердин ургу кээ бирки учурда өтө жай кыймылдаган, активность жок болушу мүмкүн. Бунун баары энергиядан да. Элестетсеңиздер, именно ошол ургуна дагы энергия керек. Ошол ургу энергичный болгондо, тез кыймылдаганда, анан барып ошол яйцеклеткага жетип бала пайда болот да. Ошондой дагы, мисалы үчүн, эгерде эркектерден болсо, анда ошол именно спермасынын, ургунун тез иштелип, тез энергичный болуп калганын даже 30%га жакшыраак кылып берет экен да. Уже мына ушундай исследованиялар болуптур, эркектерге жардам берген учурлар көп болчу экен. Бул иштейт экен. Эгерде силердин таанышыңар, туугандарыңар, балдарыңар, кыздарыңар көпкө чейин балалуу болбой жатса, именно ошо аялына дагы, күйөөсүнө дагы ушундай курсту сунуштасаңыздар болот. Именно коэнзим Q10 ошол аялдардын, эркектердин мындай медицинский термин айтканда фертильность деп коет. Ошол фертильность, то есть возможность создавания потомства, ошол функциясын аткаруунун эффективдүүлүгүн, ошол негизи ошол нерсени айыктырып бала болушуна, именно не деп койчу эле, оплодотворение болушуна көбүрөөк шанс берип, көбүрөөк эффективдүү, көбүрөөк энергия берип, шанс берип жардам берет экен. Ушундай адамдарга дагы сунуштасаңыздар болот. Эгерде сиздин организмиңизге, ички органдарыңызга стабилдүү түрдө коэнзим Q10 витамин аркылуу барып турса, сиз мисалы үчүн ошол коэнзим Q10 сиздин денеңизде жакшынакай уровеньде, дайыма дефицити жок, жакшынакай уровеньде болсо, анда бул дагы сахарный диабет деген оорусун алдын алат. Себеби дегенде сахарный диабет бул именно ошол силердин каныңыздагы сахардын уровенин
калыптандыруучу. А биз бул маалыматтын башында айткандай эле биз бул коэнзим именно ошол биздин клеткабыздагы электростанцияга болгон энергия жасоочу митохондрияга барып митохондрияларга жардам берет, митохондрияларга энергия берет да. Ошон үчүн митохондриялар жакшы иштейт. Ошон үчүн сахарный диабет деген оорулар азаят. Себеби дегенде ошол кандагы биздин тамак менен жеп аткан, биздин тамак ашыбыздын ичиндеги май менен сахарды, обмен веществ деп коет, май менен сахарды жакшылап иштетип, ошол нерселерден энергия чыгарып, сахарды көп кылбайбай же болбосо сахарды дефицит кылбайбай, майды көп кылбайбай же дефицит кылбайбай, ошону жакшы иштөөсүнө жардам берет да. Себеби дегенде ошол майды эле биз мисалы үчүн жеген майыбызды выработка кылып туруп, ошол майдан энергия кылгандын ордуна энергия кылбай кайра бизге жир кылып калтырса, бунун баары бизге неме кылат. Бунун баары бизге ожирение деген проблемаларды чыгарат, алып келет да. Эгерде биз жеген сахар менен, мисалы үчүн таттуу чай же болбосо кандайдыр бир таттуу тамактар менен биздин ошол сахарды перерабатывать этип бизге энергия кылгандын ордуна кайра биздин денебизге сахар боюнча калтырып койсо, анда бул дагы проблема кылып атат. Ошондуктан көбүнчө сахар менен ооругандар ашыкча салмак бар болот. Себеби дегенде именно ошол сахар менен жирди биздин ошол организмдеги митохондриялар жакшы иштебей, жакшы выработка, ошол завод, энергия чыгаруучу заводубуз иштебей калганда эле элестете бергиле да. Эмнеге иштебейт? Себеби дегенде ага топливо жок. А ошол именно митохондрияларга топливо бул коэнзим болуп эсептелинет. Кимдир бирөөңөрдө башыңыздар көбүрөөк ооруса, көбүрөөк часто кээде мисалы үчүн бир күн кечке ооруйт, мээңер кандай бир цитрамон же болбосо тримол ичсеңиздер дагы ошол тримолдун күчү кеткенден кийин эле кайра башыңар ооруйт, мээңер ооруп, прям ушундай мигрень деп коет орусча айтканда, мигрень, ошондой сыяктуу проблемаларыңар бар болсо, анда бул стабильно ушул витаминди ичкениңер ошондой проблемалардан да арылтат. Башыңар оорубай калат, башыңар азоойт. Себеби дегенде баш эмне үчүн ооруйт? Ошол эле мээңиздерге кан менен кислород жетпегендиктен. Мээңиздерге кислород жетпейт, кислород ошондон мээңиздерди, ошонун жетишпестиги мээңиздерди, башыңыздарды оорутат. Бунун баары, элестетсеңиздер, бунун баары жүрөгүңүздөрдө болгон энергиянын жетишпестиги. Ошондуктан именно ушул бул витаминдин, фабиликтин витамининин Q10-тин сыртында именно ошон үчүн жүрөктүн сүрөтү тартылып турат. Биздин жүрөгүбүзгө энергиянын жетишпегендиги канча деген проблеманы алып келет. Ошондуктан ушул бул витаминди ичкениңер баш ооруганыңар дагы азайтып коет. Бул витаминди ичкенден кийин сиздердин бүт ички органдарыңар, мисалы үчүн ички органдарыңардан кайсын алсак, ошол эле жүрөккө жакшы иштөөсүнө 5000 митохондриянын жакшы иштөөсү керек. Элестетсеңиздер, 5000 митохондриянын. Анан улам жаш өткөн сайын, картайган сайын, мисалы үчүн 40-50 жашкандан кийин ошол митохондриялар бара-бара ошолорго энергия жетпей, жай иштей баштайт. Жай иштей баштаганын баары ошо каныңыздардын айлануусун жайлай баштайт. Ошол кан айлануусунун жай болуп калышы уже канча деген проблемаларды кошо ээрчите келет да. Бул жанакындай суставтарыңардын ооругандары, колуңардын сыздагандары, жүрөгүңөрдүн өйкөгөнү, тахикардия, башыңардын оорусу, себеби дегенде мээңиздерге кан жакшы келбесе уже башыңар ооруй баштайт, башыңар айланат. Ошондой ар кандай көйгөйлөр бар. Бир эле ошол жүрөк эле жай согуп калса эле канча деген проблемаларды чакырат да. Ошол именно ошол ичкенде митохондрияны тез иштеп, өзүнүн калыбында иштеп туруусу аябай сону камсыз кылат да. Эгерде силердин таанышыңар, ошо тууганыңар мындай активно спорт менен машыкпаса,
туура тамактанбай кадимкидей эле тамактанса, себеби дегенде биз билебиз көпчүлүк биз туура тамактанбайбыз. Кыргыздардын өзүнүн рациону, кыргыздардын өзүнүн менюсу андай туура тамактануу эмес. Майлуу, күчтүү тамактарды көп жейбиз, нан жейбиз, борсок жейбиз, май жейбиз, эттүү тамактарды жейбиз, камыр тамактарды жакшы көрөбүз. Бизге ушул витаминди постоянно эле ичиш керек. Бизге энергия болгондойчу. Анан сиздерге болгон тиги азыр показанияларды жазып берейин. Эмне болсо, демек сиздердин коэнзимиңер жетпей атат сиздерге. Именно дефицит сиздердин организмиңерге коэнзимдин дефицит болгону, клеткаларыңарга коэнзимдин жетишпей аткандай энергиясы жок болгону эмнеден улам билинет. Бул витамин чындап сонун витамин экен. Бул витаминди мисалы үчүн ичинде 60 капсула болот. 60 капсула. Буну сиздер 2 айга созуп ичсеңиздер болот. Себеби дегенде бир капсуласынын ичинде 500 мг болот. 500 мг бир күндүк рационуңуз сунун келет да. Эгерде бир жериңер чындап ооруса, силер күнүнө 2ден ичсеңиздер болот. Ошондо 1000 мг болот. Анда вообще сонун да. Бул витамин, сиздерге айтып кетейин, бул витамин жирорастворимый. Орусча айтканда жирорастворимый. То есть бул витаминди сиздер майлуу тамак менен жешиңер керек да. Майлуу тамак менен аралаштырып, мисалы үчүн тамак жегенге майлуу тамагыңызды жедиңер, артынан ошол коэнзимди жеп койсоңуздар, ошол именно жеген майыңыздарга аралашып тез сиңет. 3 эсе тез сиңет ошол витамин. Эгерде тамагыңызга аралаштырып жесеңиздер.